Assalamu alaikum достор. Сіздерге біліп қойшаңыздар керек болған маалыматтарды жеткізуді улантмақчымын. Бүгін сіздерге ауруны қалтыруучу дарылардын зиянын жеткирип берем жана анын зияны сіздерге канчалык деңгээлде жетти ичип жүргөн болсоңуз ошол тууралуу билип аласыздар. Ауруну калтыра турган дары дармектер, таблеткалар дээрлик бардыгы нестероидный противовоспалительный препараты деген топко кирет. Ал топ болсо кыргызча айтканда сезгенүүнүн алдын алат же болбосо сезгенүүнү токтото турган дары дармектердин тобуна кирет жана анын кызматы сиздерди ооруп калуудан мүмкүн болушунча сактап калуу жана ооруну калтыруу, дене табыңыздары жогору болсо аны түшүрүү. Ушундай анын кызматтары бар. Балким андан башка дагы кызматтары бардыр. Бирок анын дагы бир кызматы бар. Ал болсо албетте муну чыгарган адамдар аны каалабаса дагы болгон бизге зыяндуу таасирлери жана анын кайсы органдарыбызга айрыкча көп таасир этет, ушуну билип коелу. Эң алды менен бул биздин кан тамырларыбыздын ичкерүүсүнө, анын натыйжасында кан басымыбыздын жогорулашына алып келет. Нормада биздин кан басымыбыз 130га 80ден төмөн болуш керек. Ушундай учурда биз өзүбүздүн ошол кан басымыбыздын жакшы экендигин биле алабыз. Эгерде андан кичине аша турган болсо дагы демек бизде кан басымы бар же болбосо ушундай оору бар деп айтсак болот. Андыктан эгерде сиз 1 жыл, 2 жыл же андан да ашык убакыттан бери ушундай топтогу парацетамол, ооруну калтыруучу башка дарыларды ичип жүргөн болсоңуз, кан басымыңызды 1 айда 2-3 жолу текшертип коюңуз жана ага ылайык сиздин кан басымыңыз жогору же нормада экендигин билип аласыз. Экинчи, биздин эң көп ошол дарылардын таасиринде кала турган органыбыз албетте бул биздин ашказаныбыз. Андыктан гастроскопияга түшүп, камера аркылуу ошол шлангынын камерасы аркылуу ашказаныңыздын ички чөйрөсүн былжыр челин текшертип коюшуңуз керек. Анткени ал жерде жара пайда болуп калышы мүмкүн. Ушул ооруну калтыруучу таблеткалардын айынан. Жана дагы биздин эң көп зыянга учурап кала турган органыбыздын бирөөсү бул биздин бөйрөгүбүз. Анткени уулуу заттар, ошол дарынын керексиз болгон калдыктары бөйрөгүбүз аркылуу сыртка чыгат. Андыктан эгерде сиз көп убакыттан бери ичип жүргөн болсоңуз, бөйрөгүңүздү дагы текшертип турганды унутпаңыз. Анткени албетте ал дарылар сиздин бөйрөгүңүздү жабыркатат. Ушундай түрдөгү текшерүүлөрдөн өтүү аркылуу сиздин ушул органдарыңыздагы, кан тамырларыңыздагы, ашказаныңыздагы жана бөйрөгүңүздөгү оорулар бар же жакшы эле экендигин билип коюшуңуздар керек. Жана эгерде оору бар болсо, албетте ага ылайык дарылануу курсун өтөп коюш керек. Ошондо сиз үчүн өтө жакшы болот.